Апа, мен оштун жолун билбейм да деген. Анан кантип эле ошо ошто келатам мен дейт. Эртең алдыңызда болуп калам дейт. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Эртең менен алдыңызда болуп калам деди да, ал алдыңызда болуп калган эч жакта айтпайт. WhatsApp менен неметип атат, жиберип атат да. Апа, мен ошко жетип калдым эле, эртең алдыңызда болуп калам деди да. Биз азыр Бишкек шаарына караштуу Свердловск районунун Актилек айылында турабыз. Бул айылдын 21 жаштагы тургуну Байнур Төрөев кылмышкерлер тарабынан мукачылык менен өлтүрүлгөн. Тойбаева Тилек азыркы учурда туунулун жоготуп, кабыргасы кайышып отурган учуру. Маркум Байнур Төрөев 22 гана жашка чыккан. Ал үйүнөн жумушка чыгып кеткен бойдон табышмактуу жок болуп, андан соң Токтогул районуна караштуу Чечкан капчыгайынан унаасы кырсыктаган абалда табылган. Маркум кырсыктан улам автоунаанын ички салонунда каза болгону маалым болгон. Ушул балам 20-октябрда 2023 чыгып кеткен жумушка 10:30-да. 10:30-да жумушуна деле барбаптыр, мечитке барып, намазга барыптыр, намаздан көрүптүр, чогуу иштешкен балдары. Андан кийин жумушуна барбай эле каякта кеткенин эч ким билбейт. Кечинде саат 9:00-дардан эмесем, апа мен туулган күндө жүрөм деди. Бир аздан кийин барып калам деди да, анан ии келет экен деп жатып алдым мондорду. Эртең менен туруп карасам эле машинасы жок, короодо үстүдө жатат да, комнатасы үстүгө чыккан жок. Тышка чыккыча эле карасам машинасы жок. Келбей калган турбайбы деп кайра звонт эттим. Звонт этсем досумдукуна жатам деди. Ал досунукуна жатчу бала эмес. Байкелери, тайкелери бар, жатпайт да, үйгө келет сразу эле. Анан ошентип неме кылды, кайра немесем сообщение жазбайт. Анан мен кимге байкеси бар, цехте иштеген. Ошо Зайырга чалдым. Зайыр машинасы турабы, карап койчу депчи. Азыр деп тур, анан машинасы келбептир, бүгүн ишке келбептир деди да. Анан туулган күн болсо, ал башка цехте иштейт эле да эми. Анан ол кысымда чоң да цех. Анан барып кыздардан сурадым, көчө кимдин туулган күнү болду эле, Байнур келбей калды десем, жок, эч кимибиздин туулган күнүбүз болгон жок деди да. Анан немеге Свердловский РОВДга барып анан арыз жаздым. Машинасы менен чыгып кеткен боюнча келген жок депчи. Анан 21 күттүк. Ошо 21-inde барып атам да немеге РОВДга. Кечке жуук бардым, туулган күндөрү неме кылып. Жумушка барып калабы деп түшкө чейин күттүм эми. Досунукунда да жетпейт эле деп неме кылдым да анан. Ошон 21 кечинде РОВДга барып арыз жаздык, арызды сразу эле кабыл алды. Анан 21 болуп, 22-си таңга маалы эртең менен кечинде немете. Апа мен ошко кетип калдым эле. Эртең менен алдыңызда болуп калам деди да, ал алдыңызда болуп калган эч жакта айтпайт. Мындай так сүйлөгөн бала да. Ошондо WhatsApp менен сизге жазып. WhatsApp менен неметип атат, жиберип атат да. Апа мен ошко кетип калдым эле, эртең алдыңызда болуп калам деди да. 10-го чейин күттүм, кара балта пробка болуп өтө албайт абы депчи. 9-га чейин. Күтөйүн дедим, 10-го чейин депчи, кайра РОВДга барайын. Анан бирокта 9:30-дарда бирөө звонт этти, балаңыз Токтогулдун эмесине, больницасына жатып калды депчи. А мен ошко барга жолду билбейт ал баламчы. Баягыда атасы 2,5 жашында каза болгон, ошончо барган жок да анан. Я чоң ойдуң ар экөөңдөн бирөөң 30-га, бирөөң 22-ге чыктың. Атаңа барып Куран окуп койбойсуң десем. Апа мен оштун жолун билбейм да деген. Анан кантип эле ошто келатам мен дейт. Эртең алдыңызда болуп калам дейт. Анын эметип алып анан эртеси звонт этет, 22-си эртең менен. Балаңар больницада жатат, биз сайдан машинасын тартып чыгып атабыз, кандай барат эле таң калдым да, оштун жолун билбейм да, анткени ушу күзгөндө эле сүйлөшкөнбүз, сентябрда айткан да, чоңоюп калды ар эми, салкын болгондо барбайсыздар деп. Анан бардык 22-си барсак, орукта экен. Жуйлеге салып туруп, 3-4 метрдей эле трассадан ылдыйраак барып эле сайга эле неметкенде түшүп кеткен эмес, вообще эле түз жерде эле чоң ташка сайылып калыптыр жуйле. Анын айнеги да сынган эмес, эчтеке сынган эмес, жөн бурч эле тийген жагы мырыйып калган. Кампан жок. Анан ускорыйдагылар барып неме кылыптыр да. Сөөгүн алып чыгса жумшак экен дейт, ката эле экен дейт. Муздап тур, бирок ката эле экен дейт да.
Ошо 22-си түн эле 12-ден кийин өлтүргөндө 5 сааттык жол экен. 21 каякта жүрдү, 22-си 12-ге чейин каякта жүрдү, бизге табышмак болуп атпайбы аябай. 2023 жылдын 21 октябрынан 22 октябрына караган түнү 4 чамасында Токтогул районунун Жаңы Жол айыл өкмөтүнө караштуу Чычкан Капчыгайында Бишкек шаарынын Ак Тилек жаңы конушунун 22 жаштагы тургуну Байнур Төрөев менен кылмышкер сөз талашып урушуп кетип, аны колунун билеги менен муунтуп өлтүрүп, өзүнүн кылмышын жашыруу максатында жансыз денени өзү башкарып келе жаткан автоунаасынын айдоочу отургучуна отургузуп, сайды көздөй автоунааны от алдырып, жүргүзүп жиберип, окуя болгон жерден из жашырып качып кетип калган. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Rahmanirrahim. Тойбаева Тилектин айтымында уулу өз айдап жүргөн унаасын эч качан сатпай турганын, кандай себептен улам жансыз дене башка унаадан табылганына түшүнө албай турганын айтат. 22-си отурдук кечинде. Моргдун жанында отурдук анан. Буякта группалаш балдары жиберип атпайбы видеонун баарынчы. Монтуп сатыкка коюптур, андан кийин ушулар сатып алыптыр 21 депчи. Ати Токтогулдун тергөөчү жаш баласы айтат, таш сүзүп эле өлүп калган, алып кете бергиле деп телефонунан берип койду да түнүчү бизге. Эртең алып кеткиле депчи. Жок, алып кетпейбиз, ушул жактан эме кылабыз деп. Текшертип анан алып кетебиз деп. Ошондон кийин видеолордун баарын эртең менен келгенде бергенден кийин анан телефонун алып анан берген жок да, текшерип көрөлү ким менен сүйлөшөт. Андан кийин барып да сурадык да, эмне болду, WhatsApp'та жазгандарын таптыңар, каерде жазылып атыптыр, эмне болот. Бизде андай техника жок дейт. Жок болсо бербейсиңер Бишкекке дедик. Былтыр унчукпай эле отуруп алышты да. Ошондо кыркынын алдына барып бетме бет кези келчи деп кезип кайра келат, ошо ташка жанына барып Куран окуп неме кыласак, ылдый жагында ошо өлтүргөн баланын кепкасы чыдат да, өзүбүз таап келдик да. Ал кепканы кантип тааныйбыз, жана машинаны сатып атканда акча санап атат, ошо кепкасын кийип отурган да. Ошондон билинет да сүрөттөрүнөнчү. Балаңыз негизи машинаны сатам деп сизге айтып беле? Жок, сатпайм дегенде Байнур номеру неме, абхазский номер болчу да, арменский, абхазский. Сатып ийбейсиңби, азыр чоңдор эле көрүнгөн жерден неме кылып атат, кийин номер алмаштырганда кымбатка түшүп калат десем. Апа быйылчы айдап турайынчы ушуну, былтыр Адисейдин немеси печкасы жакшыбай үшүп чыккан кышындачы. Жумушка барып келгенде ушуну айдап турайынчы, печкасы жакшы экен, быйыл сатпай эле коеюн, 4 дөңгөлөгүн алмаштырам анан. Полигин алмаштырам да атканда, полиге жана паласы неме экен да, резинка алмаштырам. Бул балам сатпайт болчу да. Сатса да эчекте балдарын айтып, группалаш балдарын айтып, мага айтмакта, апа саткантан мынча акча кошуп кайра алгантан бүт машинасын ошонтип алды, 4-үнчү машинасы болчу. Өзү акча чогултуп арзаныраак машина алып кайра 1 жыл айдап кайра үстүнө акча кошуп алып жүргөндө мындай кымбат машинаны айдап деп алып бербейт десем, окулгусу бир айтканым эле буга жетиштүү болмок, кое албай эле кой десем, жетиштүү болмок, уга турган бала да. Анан ошо кылмышкерлер ошо группалаштар менен SMS аркылуу жазышкан боюнча айтып кетсеңиз, сизге ким айтты ошо? Группалаш баласы айтты да. Ким деген? Кутман деген баласы. Байнур, сен мынчалык орусча жазбайт элең го, так кыргызча жазчу элең деп айтса, ошондон өчүрүп койду дейт. Ал анан областный сот өткөндө неметет. Бүт баары даяр болду, сотко беребиз дейт. Эмнеси даяр болду десем, ошо муунтулуп өлтүрүптүр дейт. Уккан жок, анда эле башыбыз Кудайга неме кылып отурбайбыз, Кудайдын жазганы экен, макул болду. Буякта 2 күндүкүн таап бергиле деп бакырып 1,5 саатта ыйлап немет угуп отурду тергөөчүчү. Унчуккан жок. Анан жана таш сүзү деген өмүр бою менин жанымда болот дедим, кара кагаз алганда. Ошондон ошо токтогулуктар өлүп, ошо таш сүзү өлүп калды деп жазып берген дедим десем, жана алмаштырып жазып берем дейт. Киши болду. Мындай балдар менен сүйлөшпөйт эле, эмне болуп илинип калды бул балдарга билбейм. Же мурун ошо цехте 2-чөө көргөн экен, мурун пайда болуп калчу экен, Байнур байкабаса керек. Ошондо артынан байкап жүргөн окшойт да, жалгыз барат, жалгыз келет, мындай шан шөкөтү жок, машинасына ашыкча бала салбайт, намазга болгондо салат. Үйгө өзү жалгыз келет, анан ошонун баарын байкап жүрүп тузакка түшүргөнбү дейм да. Ошол баланы көргөн экен 1-2 жолу жумушка иш издеп барганчы балдар.
Анан берки областный тергөөчүгө айттым, ушул жактан таап бергиле 2 күндүк камера менен. Азыр город безопасный камералар бар да, машинасынын номеру турат. Ошону менен таап бергиле, анан сотуңарды ачасыңар, жабасыңар. Мен 2 күндүк баламдын акыбалын билишим керек дедим. 2 күндүн эмне кылып жүрдү, кантип жүрдү. Кайсы жылга кирип атты, ошо табылат, ошо бирөө эле моюнуна алса эле. Өлтүрдүм десе, ушул өлтүрүптүр. 2 күндүк жашоосу биякта эмне болуп атпайбы, кыйналып атпайбы кыш баламчы. Ал эми Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы бул окуя боюнча түшүндүрмө берип, учурда тергөө иштери уланып жатканын маалымдады. Бул окуя Токтогул РИИБдин кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен катталып кылмыш иши козголгон. Токтогул милициясы тарабынан жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү катары К.А. кармалып камакка алынган. 2023 жылдын 8 декабрында аталган иш Жалал Абад облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши боюнча тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн Жалал Абад ОЭБдин тергөө кызматына келип түшкөн. Учурда аталган кылмыш иши боюнча маркум Б.Т.нын мыйзамдуу өкүлү апасы Т.Т. Бишкек шаарында жашагандыктан жана ден соолук үй бүлөлүк шартына байланыштуу тергөө аракеттерине катышууга келе албай жаткандыгын, андан сырткары ал кылмыш иши боюнча тууганы кылмыш ишине мыйзамдуу өкүлү катары катышуу боюнча өтүнүч арызын жазып жибергендигин билдирген. Аталган кылмыш иши толук кандуу ар тараптуу тергөө иштери жүргүзүлгөндөн кийин соттук кароого өткөрүп берүү үчүн Жалал Абад облусунун прокуратурасына жиберилмекчи. Жалал Абад ОЭБдин басма сөз кызматы. Кыргызстанда 40 күндөрү криминалдашкан окуялар курчалып, адам тагдырлары бузулуп, ал тургай мыкаачылык менен адам өмүрүнө балта чапкан окуялар көп кездешип жатканын көрүүдөбүз. Жогоруда айтылган кылмышкерлер өз жазасын аларына үмүтүбүз чоң. Элмирбек Нурбек уулу, Абдулнасип Төлөнбеков, Борбордук телеканал.